Менин сүйлөшкөн жигитим камалып кетти. Аны көргөнү барып турам. Телефондон да сүйлөшүп турабыз. Менин боюм да бар. Кантип ЗАГС алсак болот? Жигитим ЗАГС алса болот бекен. Болсо үйлөнөлү деп жатат. Болот, албетте болот. Эң негизгиси никени каттоонун негизги талабы бул тараптардын макулдугу. Мисалы үчүн сиз менен ошол болочок жолдошуңуздун макулдугу, биргелешкен арызыңар булар негиз болот. Ал эми анын ошол жазасын өтөп жаткан мекеменин жетекчиси макулдук бериш керек. Ал эми жарандык абалдын актыларынын жетекчиси макулдук бериш керек. Демек, эки мекеменин жетекчисинин макулдугу менен сиздердин арызыңыздар канааттандырылып, нике мамлекеттик каттоодон өткөрүлөт. Демек, жолдошуңуз, болочок жолдошуңуз кайсыл жерде жазасын өтөп жаткан болсо, ошол жерде каттоо жүргүзүлөт. Мындан сырткары, эгерде тараптардын бирөөсү каттуу ооруп жатып, бейтапканада болгон болсо, бул никени каттоо ошол бейтапканага барып өткөрүлүшү мүмкүн. Же болбосо оорулугуна байланыштуу жарандык абалдын актыларын каттоо мекемесине келе албай турган болсо, анда үйүнө барып жүргүзүлүшү мүмкүн. Эң негизги талап, мындай баш кошууда эң негизги талап бул тараптардын биргелешкен арызы, макулдугу болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзама 27-берене никеге турууну мамлекеттик каттоонун тартиби. Никеге турууну мамлекеттик каттоо никелешкен адамдардын катышуусу менен жүргүзүлөт. Эгерде никелешкен адам каттуу оорунун же башка жөйлүү себептердин натыйжасында биргелешкен арыз берүү үчүн жарандык абалдын актыларын жазуу органына келе албаса, никени мамлекеттик каттоо никеге кирүүчү адамдардын катышуусу менен үйүндө, медициналык же башка мекемеде жүргүзүлүшү мүмкүн. Камакта отурган же эркинен ажыратуу органдарында жазасын өтөп жаткан адамдар менен никеге турууну мамлекеттик каттоо жарандын абалдын актыларын жазуу орган жетекчисинин макулдугу боюнча тиешелүү мекеменин начальнигине чектеген жайда жүргүзүлөт. Жарандык абалдын актыларын жазуу органынын жетекчиси эгерде никеге турууга тоскоолдук кылуучу жагдайлар далилдүү аныктоолор менен тастыкталса, никеге турууну мамлекеттик каттоодон баш тарта алат.